Салам достор, кайра эле мен тренировкадамын. Бүгүнкү күндү бир окуя менен баштайын деп чечтим. Эрте турсам эле почтага бир кат келиптир. Катты ала эле окусам, урматтуу Изаат, сиздин чоң атаңыздын Англиядагы өтүп кеткен чоң атаңыздын наследствосу калыптыр. Ошону сизге калтырам деген кат келиптир да. Анан наследство калыптыр да. Анан Англияда чоң атам бар экенин да билбечимин деп койгула. Эмне болгон наследство деп анан кийин тиги документтерин ачып карасам, Лондондо двухкомнатный квартирасы бар экен. Анан кийин Манчестер деген жерде немеси бар экен деп койгула. Особнягы бар экен деп койгула. Анан таң калып эле кантип эле ушундай болсун деп документтерин ачып карасам, ооба чындап эле ошондой экен да. Анан нар тура калып, бери тура калып, мындай болушу мүмкүн эмес деп анан туугандарга чалып сурай баштадым деп кой. Чындап эле ушундай биздин туугандарыбыз барбы Лондондо депчи десем. Анан ушундай туугандарыбыз барбы деп апама чалып сурасам, ооба бар болчу. Бул көптөн бери биз менен байланышка чыкпай калган. Кийин ошо тиги союз убагында эле кеткен экен окууга, ошол бойдон ошол жакта калып калган экен. Көп деле алака болбогондон кийин ошо связь деле алар менен байланыш деле бузулуп калган экен да. Анан каяктан мени таап алды билбейм, мен көбүнчө могу соцсеттерге чыгып, анан кийин мен жөнүндө көп маалымат билип калса керек да. Анан мен ушу почталарымда турат да, кээде Инстаграмда, ошого жазып калыптыр да. Ошо сиздин чоң атаңыздын өтүп кеткенине байланыштуу байлыктарын баардыгы сизге калат. Банктагы счетторунда акчалары да бар экен да. Анан таң калып эле кой, сүйүнгөнмүн.